Urmatlı Kırgız elim. Men tün uykudan kaldım. Men özüm 60'tan aşkan kişiyim pensiyadagı. Sayasattın sası oyunları eldin tılçını aldı. Ona özüsün ayılda şayloo bıyı tılç öttü. Eldin 40% sayı katıştı. Egerde daha şayloo ola turgamasa vapşı el gelbeyt. El şayloodan taşap bitti. Emne gele bir sasık sayasatçıların başı iyi öyle oşoların sözünü söylep kayra şayloo ötközsönden görüp monday bitpey atkan spor zalları üstüp görüp bitpey atkan mektepleri üstüp görbeyiz mi? Buna hazır kıyın gezen hazır. Hazır eldin giyimge jetpey turgan elder var. Buna 700 milyonga çukul samakça gettiler. Oşoğa kança mektep, kança sport sal, kança sap bütetiler, kança det sap bütetiler. Oşonun üçün bizdin ayıldın elin atынан. Uşul ayıldı ortak ayılıp öttün elin atından. Bizge tınçlık gerek, bizge stabilülük gerek. Şayloo büttü. Egerde bu şayloonu uzatırgan bolsan da jogorku kеңештин деле бизге кереги жок менин оюмча. Жогорку кеңеш деле жашайбыз. Оны абышканы коюп койсоңор ошол законун чыгарып берет да. Ошондуктан мен кыргыз элине кайрылап турам баарыңыздарга. Бизге стабилдүүлүк керек. Бизге тынчтык керек. Шайлоонун кереги жок. Шайлоодон эл тажап бүттү. Ошондуктан мындан аркы боло турган шайлоого айылдын эли мен ушу билем, ушу Нарын облусунун элинин бир кайсыса бир 2%, 3% катышпаса калган эл барбайт эми шайлоого. Ошондуктан бизге тынчтык керек. Тынчтыкты каалайбыз биз. Эмки шайлоо болушун каалабайбыз биз. Биздин Таш-Башат айылында мына могул спорт комплекстин курулушуна мына 7 жыл болду. 7 жылдан бери мына биягы да бүтпөйт, биягы да бүтпөйт. Мына ошол теге балдарыбыз корголот дейт, күнөштөп турушат күнгө. Мына бизде деген 40 градуска чейин суук болот. Кышында момдук деген тиги сыртта тетигинде ак кардын үстүндө ойноп атышат спорт площадка, мына сырттагы спорт площадкада ойношот. Мынакей азыр күнөштөп багыштар могу жерде күнөштөп турушат мына тиги балдарыбыз. Анан деген мен ушул чоңдорго, бийликтегилерге кайрыларбыз. Бизге деген шайлоонун эмне экинчи кереги жок. Мына азыр деген угушубузга караганда экинчи шайлоо кылабыз деп кол топтоп баштаптыр. Биз дагы экинчи шайлоо болбосун деп жалпы эл кол топтоп баштайлы анда. Ушундай кантип болсун. Андан көрө мына өтүштү. Өткөндөр иштесин, өткөндөрдүн колун кармасын. Анткени мына пандемия, кымбатчылык баардык жерден кызып келатат элибизде. Бүт дүйнөнүн кызып келатат. Бир эле эмес, бүт болгон жерде кризис болуп келатат. Ошондуктан урматтуу Садыр Нуралиевич, ушул кайра шайлоону токтотуңуз. Биз ошол Таш-Башат айылынын элинин атынан сүйлөп атам. Фамилиям Турусбеков Сыртбай. Достандыктар, жана саясатта жөөгүлүккө түшүп аткандардын ардын үйүндө момундай спорт залы, бассейни бар. Биз килейген айылдын 500 жашаган элдин айылынын кенеде спорт залы бүтпөйт. Балдарыбыз сеттерде кар менен ойноп, көк муштун болуп тоңуп жүрөт. Ошондуктан токтотсун ошондуктан жана саясатчылар. Өмүрбек Черкешевич илгери келди эле ушул айылга Турсунбек денесине топурак салганы. Ошондо келип таңгарган ушул айылдын элинде жашаган үчүн эле буларга айлык деле баа бериш керек экен. Ошол жерде жашаган эл үчүн. Борондо келип кетти эле, борондо үшүп тоңуп. Ошон үчүн Өмүрбек Черкешевич сиз ойлонуңуз. Сиз дагы саясатчы адамсыз. Жана Жылдыз Жолдошовага кайрылгым келет. Сиз ошол биздин президенттин бир тууган эжеси болосуз. Ушу президентти дагы бир жолу колдоп бериңиз. Биз эл колдойбуз карапайым эл, эгерде сиз колдобосоңуз. Сизди Курмандан жаткадай билебиз, жакшайым экениңизди билебиз. Кыргыз элинин таламын талашкан. Ошондуктан сизге да кайрыламын. Ызылчууну токтотуп, элди ынтымакка чакырып, Жакшынкай Кыргыздын элеси болуп бериңиз, суунам сизден. Спорт залыбызды бүтүрүп берип коесузбу? Ошо көп жыл болду бүтпөй турганына.